УТРК Ош телеканалында жаңылықтар маалыматтық программасының уақытысы. Эфирде мен Самат Алыбаев, саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү орун алган маалыматтардан кыскача. Ош шаарына 120 дана атайын техникалар алынып келинди. Ошто муниципалдык такси кызматы ачылат, шаар жетекчиси билдирди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине Өзгөн районунун тургуну катуу сабалганын айтып, арыз менен кайрылган. Мед экспертизанын жыйынтыгы боюнча жаран оор жаракат алып, өмүрүнө коркунуч жаралган. Бул тууралуу атайын кызмат билдирди. Маалыматка ылайык ыкчам тергөө иштеринин жүрүшүндө бул факт боюнча мурда 3 ирет соттолгон 1994 жылы туулган жана 2005 жылы туулган жарандар кармалды. Алар буга чейин Коён Кайман аттуу жарандын уюшкан кылмыштуу тобу менен байланышта болгону аныкталды. Комитет коомчулукту кылмыштуу элементтер тууралуу маалыматы болсо, тиешелүү органдарга билдирүүгө чакырат. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик турукташтыруу фондунан бөлүп берген 500 миллион сом каражатка Ош шаары үчүн 120 дана атайын техникалар сатылып алынды. Бул техникалар шаарды тазалоо, кышкысын жолдорду кардан тазалоо, туз себүү, асфальт төшөө жана жүк ташуу иштерине колдонулат. Президент Садыр Жапаров турукташтыруу фондунан бөлгөн 500 миллион сомго Ош шаарынын Борбордук аянтында 120 дана 21 түрдөгү ар кандай спец техникалар алынды. Бул техникалар Ош шаарынын жалпы көрүнүшүн, же болбосо инфраструктурасын жакшыртуу максатында иштерди алып бармакчы. Жакынкы күндөрү Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык кызматтарына бөлүнүп берилет. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин айтымына жакынкы күндөрү шаарда жаңы муниципалдык такси кызматы ишке кирет. Ал үчүн мэрият экологиялык жактан таза электромобилдерди сатып алууда. Бул таксилер экологиялык жактан таза, шаарда жүрүүгө ыңгайлуу жана сапаттуу болот. Мындан ары өзүбүздүн такси кызматы менен шаардыктарга кызмат көрсөтөбүз, деди кала башчысы. Жаңы кызмат шаардагы транспорт тартибин жакшыртууга жана жүргүнчүлөргө коопсуз жеткиликтүү шарттарды түзүүгө багытталган. Бир мактанып коеюн силерге, Кудай кааласа, на подходе мына 5 августка чейин 50 дана электромобиль келет. Электромобиль жана кроссовер, мини джиптер. Алардын баарын шаардын ичине өзүбүз Ош муниципалдык такси кылабыз. Кудай кааласа, Ош муниципалдык такси деп туруп, татнага кылып, мыкты кылып, эметип чыгарабыз шаарга. Ал дагы Кудай кааласа акчасы биздин өзүбүзгө түшөт, шаарга түшөт. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев дагы 3 үй бүлөнүн 3 балдарына 2 бөлмөлүү батир тапшырды. Мэрия тарабынан берилген жаңы батирлер көп балалуу үй бүлөлөрдү колдоо жана калктын демографиялык өсүшүнө шарт түзүү максатын көздөйт. Буга чейин дагы 3 үй бүлө турак жайлуу болушкан. Шаар жетекчилиги мындай саамалыктарды улантып, жаш үй бүлөлөр үчүн стимул боло турган колдоолорду ар дайым көрсөтүүгө даяр экенин билдирди. Булар аты эң чоңубуз Азирет, Ариет, аны Асылай. Булдан чоң балдарыбыз Ясин, Фатима балдарыбыз бар. Мэрияга арыз менен кайрылганбыз. Үйгө муктаждыгыбыз бар деп кайрылганбыз. Анан кийин бизге жооп кылып бүгүн үй тапшыртат. Мэрибизге, Кыргызстанда президентибизге баарына ыраазычылык билдиребиз. Азыркы мэрибиз Жеңишбек Шерматович мэр болгондон бери ушул үчемдерге кайрылып, мындай көчөдө эле кетип жатып, ушу үчем экен деп квартира подарок кылгандан кийин мен дагы ойлонуп, биз дагы прям алдынан чыккыбыз келген эмес.
жөн кат менен кайрылганмын май айында. Алла разы болсун, ушу мэрибиздин ден соолугу бекем болсун. Бизге азыр адресин айткан жок эми квартирабыздын, бирок сертификатын тапшырды. Двухкомнатный деп айтылып жатат. Эми Кудай кааласа квартирабызга киргенде дагы сиздерди чакырабыз, күтөбүз. Рахмат. Ушу Кыргызстаныбызга, ош шаарыбызга ушу мэрди Кудайым бизге берек кылып берген экен. Ушул Алла Тааланын казынасында болгон үчүн тийди да. Бул себепчи, Кудай кааласа биздин мэрибиз себепчи болуп бизге ушуну эме кылып берди. Рахмат. Алла разы болсун, мэрибиздин өмүрлөрүнө береке, жашоосуна береке берсин. Башына ашына береке берсин. Үй бүлөсү менен бактылуу болсун мэрибиз. Мен баягы жана сүйлөй албай калдым да, толкунданат экенсиң жанындачы. Баары сүрдүү болот экен да мэрибиз. Ош облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Элчибек Жантаев жетектеген расмий делегация 28-июлдан 2-августка чейин Орусиянын Алтай аймагында сапарда болот. Аталган иш сапар Алтай губернатору Виктор Томенконун чакыруусу менен уюштурулган. Барнаулда өткөн жолугушууда тараптар соода, айыл чарба жана маданий кызматташтыкты тереңдетүү маселелерин талкуулашты. Алтайдын Кыргызстанга 2025 жылдын 6 айында 29 000 тоннага жакын дан азыктар импорттолгон. Кыргыз тараптан мөмө жемиш экспорту да көбөйүүдө. Ош облусунун делегациясы комплекс агро ишканасына барып, Сибир талаасы күнү 2025 форумуна да катышмакчы. Ош шаарында жарым жылда аткарылган иштердин жыйынтыгы чыгарылды. Ага кала башчысы баш болгон тиешелүү өкүлдөр катышып, бир нече тармактагы жетишкендиктер менен кошо көйгөйлөр талкууланды. Анын ичинде аткарылган ири иштердин бири катары борбордук базарды шаар сыртына чыгарылган айтылды. Эми эртең келечек базарындагы соодагерлерди жаңы базарга жылдыруу иштери башталышы керек. Коллегиялык жыйында дагы кандай маанилүү маселелер туурасында сөз болду, алдыдагы сюжетте сөз болот. Ош шаардык мэриясы соңку 6 айдын жыйынтыгын чыгарды. Жыйынга шаар мэри баш болгон тиешелүү өкүлдөр катышты. Коллегиялык жыйында 2025 жылдын 1-жарым жылдыгындагы социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктары, архитектура боюнча шаардык башкармалыктын ишмердүүлүгү сыяктуу негизги 4 маселе каралды. Алгач экономикалык багыттагы көрсөткүчтөр туурасында сөз болуп, анда 6 айда Ош шаарына сырттан $300 миллион инвестиция тартылгандыгы айтылды. Ошону менен катар экономиканы алдыга жылдырууда адам факторун азайтуу жана коррупцияны жоюу маанилүүлүгү белгиленди. Бул жаатта Жапалактагы унаа базарынын ишмердүүлүгү тартипке келтирилип, төлөмдөр онлайн системага өткөрүлдү. Муну менен унаа базардан бир күндө шаар казынасына 1 745 000 сом түшкөн. Частично иштеп атканда ушундай каражат түштү. Бул мурунку ремонттон өтө элек авторынактан түшкөн каражатка салыштырмалуу 2 эсеге өстү, биреше. Авторынакта ошо авторынактын гостевой стоянкасы базарга кирүү боюнча жанагындай ошо жердеги иштеген контролёрлор мындай живой акчаны алчу болчу да. Канча машина кирип, канча машина чыгып аткан эч кандай маалымат жок болчу. Азыр так такой ничего нету. Человеческий фактор деген жок. Эч ким урулук жок. Эч ким урдуй албайт ал жерденчи. Ошондой эле 6 айдын ичинде аткарылган ири иштердин бири катары борбордук базардын шаар четине көчүрүлгөндүгү белгиленди. Учурда соодагерлер жаңы базарда кайрадан соодасын жүргүзүп калышты. Эми эртең 31-июлдан тарта келечек базары дагы жаңы базарга көчүрүлүшү керек. Жыйында кала башчысы 382 соодагерге орундуктар акысыз бериле тургандыгын, алар ай сайын жер салыгы менен патент төлөшөрүн билдирди. Базар жабылды, базар иштебейсиңер деген жери жок. Даяр базар куруп койдук. Даяр базар, Жибек жолу деген катнакай кылып базарды куруп койдук. Алдында бир жумуштар калды, алар барып иштей турган соода түйүндөрү даяр. Андан сырткары биздин маалыматка ылайык ал жерде 502 соода орunu бар. Алардын ичинен 382 ишкер ижарага алышты. 382 жара. Биз урматтуу коллегалар, урматтуу жыйындын катышуучулары, урматтуу журналисттер, 382 соодагерге дагы кайталап коеюн. 382 соодагерге биз ошо Жибек жолу базардан бекер точка беребиз.
Коллегиялык жыйында билим берүү тармагы боюнча дагы сөз болду. Анын ичинде билим сапатын жогорулатуу, ошондой эле мектептердин сыртына курулуп калган мыйзамсыз курулуштарды алып салуу тапшырмасы берилди. Жыл башынан бери шаарды иретке келтирүү иш-чараларынын алкагында 9 мектептин куросу жылдырылган. Бүгүнкү күндө Ломоносов мектеби авариялык абалга келген, аябай эле окууга такыр мүмкүн эмес. Ошол жердеги 3000 тегерегиндеги окуучунун коопсуздугу аябай бизди ойлондуруп, бүгүнкү күндө аны мэриянын чечими менен атайын буйругу чыкты. Биз ага эң жакын болгон 29 мурунку Калинин 29 деген номери ошол мектептин имаратына көчүрүү планы коюлуп, бүгүндө көчүрүү иши башталды. Анткени Ломоносов мектебинин окуучуларынын санына ошол мектептин имаратынын жанагы долбоорлук саны, сыйымдуулугу туура келет. Анткени 1200 орундуу. Андан башка жакынкы мектептерде андай мүмкүнчүлүк жок. Ал жакта дагы окуучу аябай толтура. Ал эми 29 мектептин 600 тегерегиндеги окуучусу аркы жамааты менен 23 Панфилов мектебине көчүрүлөт. Биз биринчи вариантта ошол Ломоносов Панфиловго көчүрүүнү дагы пландаганбыз, бирок тилекке каршы ал Панфилов мектебинде болгону 900 орундуу, ал Ломоносовдун окуучулары ал жерге барып батпайт. Жыйындын алкагында жол инфраструктурасы маселеси кеңири талкууланды. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык быйыл республикалык бюджеттен Ош шаарына 2 миллиард сом бөлүнүп, анын эсебинен 8 негизги көчөгө асфальт төшөө иштери башталган. Мындан тышкары кошумча 1 миллиард сом бөлдүрүү маселеси каралып жаткандыгы маалым болду. Ал эми жергиликтүү бюджеттен 2,5 миллиард сом каралып, ички жолдорду оңдоо иштери жүрүүдө. Жалпысы болуп шаар боюнча 40 көчөдө курулуш жана оңдоо иштери жүргүзүлүп, анын ичинен 15 көчө толугу менен бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. Көбүнчө ички жолдорду биз кийинки этапка коюп атабыз, экинчи планга. Бирок ошого карабастан быйыл мына ички жолдордон Ак Тилек көчөлөрүндө аткарылды. Көпүрөлөр, ушул көпүрөлөрдүн негизинде жолдун дагы кошо биз толугу менен асфальттап кеттик. Аны билесиздер өзүңүздөр, мына Ак Тилекте 5-көчө, 11-көчө, 13-көчөлөр. Ошол көчөлөр аткарылды. Андан сырткары 32-көчө, 23 ички көчөлөр Ак Тилек микрорайонунда толугу менен асфальт төшөлдү. Мындан тышкары кала бюджетин толтуруу планга жетүү маселеси да козголду. Ал эми иш солгон жүргөн тармактар боюнча тиешелүү өкүлдөргө тапшырмалар берилди. Эми ушуну менен Ош шаардык мэриясы 9 айдын жыйынтыгын чыгарат. Асылбек Тагайбек уулу, Ибрахим Төлөбаев, Ош жаңылыктары. Бишкекте өтүп жаткан эл аралык достук беттеште Кыргызстандын футбол боюнча жаштар курамасы Бахрейндин командасын 4-3 эсеби менен утту. Жеңишти алып келген гол оюндун соңку мүнөттөрүндө киргизилди. Бул жолдоштук беттеш 2026 жылы өтө турган Азия кубогунун тандоо оюндарына даярдыктын бир бөлүгү. Жаштар курамасы дагы бир оюн өткөрөт. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган негизги жаңылыктар менен тааныша алдыңыздар. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.